Бүгүндөн баштап Садыр Жапаров өзү президент, өзү премьер-министр, өзү ген прокурор, өзү сот иши кылып бардык бийликти Жапаров өзүнүн колуна алды. Абдан күчтүү бийлик Кыргызстанда орноду. Мурда тең салмактуу болчу. Өкмөт башчыны парламент бекитип, президент, өкмөт башчы, парламент болуп, мындай тең салмактуу бийлик болуп, өкмөт кетирип аткан кемчилик үчүн парламентке келип жооп берчү. Парламент көпчүлүк добуш менен премьер-министрдин отчетун кабыл албай же бюджетти бекитпей отставкага кетирүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Азыркындай чабал парламент болгон учурда дагы. Бирок ошонун бардыгын азыр парламент эч нерсе кыла албайт мындан кийин. Премьер-министр өзү дайындайт. Парламент отчетун кабыл албай койсо дагы, бюджетти кабыл албай койсо дагы аны кетиреби кетирбейби президент өзү чечет.